Ассаламу алейкум туугандар. Силер менен кайрадан көрүшүп аткан абдан кубанычтамын YouTube аркылуу. Мен силерге абдан кубанычтамын. Эми бул буюрса мен технология, техникалар жөнүндө бул өзүнчө бир менин хоббим да бул ишчи. Анан бүгүн буюрса силерге мен ушул самокат тууралуу айтып берем. Буга чейин мен электровелосипед айдадым, анан велосипед айдадым келери менен ошо. Анан эми бүгүн самокат өтө жакшы экен, ушул жөнүндө кичине кыскача айтып берейин обзор кылып. Мына ушул модель туурасында. Бул самокат жөнүндө айта турган болсок, бул самокат M4 Pro, кыргызча аталышы M4 Pro дегендери, эми подделкалар бул өзү сынында андай моделдеги самокат эмес, подделка просто ошондой эле атын ошондой эле коюп койгон экен да. Бул өзгөчөлүктөрү самокаттын. Бул өзгөчөлүктөрү мындай экен да туугандар. Бул жеринде канчада жүрүп атканын 300 скорость менен жүрөт да, булчу 300 скорость менен жүрөт. Ошол скоростtu көрсөтүп турат бул жери. Бул кнопкасы болсо өчүрүп күйгүзө турган. Анан кичине күйгөндөн кийин кичине басып койсоң мунучу. Басып койгондо бул жакта кечинде мындай жарыктары күйөт да, анда көрсөтө алмас туугандар. Анан бул жерде 1 деп көрсөтүп турат да, азыр 1 километр жүрдүм. Үстүнкү 100 деп турганы болсо бул биринчи скоростто турат. 2 койгондо, 2-3 койгондо мына 300 деп турат. Бул ошол эмези скоростто. Бул жерде эмелерин көрсөтөт да, скорост канча менен жүрүп атканынчы. Өткөндө мына. Бул потолок 3-чү скорост 41-ди кармайт. Экинчиси 25. Анан биринчиси 15-ти кармайт. Анан бул держателди өзүм койдум. Бул фарасы. Бул сигналы, бул поворотник. Мына мына жерде кызыл турат. Бул ошол батарейканын кубаттуулугун көрсөтөт. 52,4 деп турат азыр. Бул болсо замок өчүрүп күйгүзө турган. Бул держатель өзүм койдум дедим, Бул жактарды өзү заводской держатель деле койдум. Анан дагы өзгөчөлүктөрү. Бул руль турат го туугандар. Бул өйдө мынтип көтөрүлөт. Мындай түшөт ылдый. Кичинекей кылып айдасаңар болот. Бул ээри дагы түшөт. Бул бүктөлөт туугандар. Бул мындай кылып турупчу. Анакей. Анда көрсөтүп берейин аз туугандар. Ээрлери да бүктөлөт. Мындай кылып бүктөлөт да. Карап тургула азыр. Баарын көрсөтүп берейин. Мындай кылып бүктөлөт. Бул ээри да жатат бул жагы да. Анан муну бекитип койсо болот, кайра мынтип туруп ордуна. Просто мындай видеодо мындай эле көрсөтүп коеюн деп атам туугандар. Бул өзгөчө ошондой самокат. Муну алуу дагы менин жерди бекитип койдум. Бул рульду көрсөттүм, мындай болуп чоңоёт. Туугандар, мындай да. Бул отуруп алып айдасаңар жакшы. Отуруп алып айдасаңар болот. Анан кааласаң жаш балдарга берип коюп деле айдатсаңар болот. Мисалы буну туруп алып деле айдай берсең болот. Мынакей, минтип алыпчы. Бактын ичинде мисалы шаардык балдардай болуп, мисалы шаардык жигиттердей болуп, минтип туруп алып тепсеңер деле болот да. Ушундай бир жакшы жактары бар туугандар. Дагы эмне бар? Анан бунун дөңгөлөгү кичине берки жанагы самокаттардан кичинерээк да, бирок жоонураак. Эми кичине видео кызыктуураак болсун деп туугандар, мында айланып тартып атам да, атайынча ракурс көбөйтпөй элечи. Бул ошондой туруп алып тепсеңер дагы болот, отуруп алып тепсеңер дагы болот. Эрин кичинекей кылып койсоңор дагы болот, рулуна кичинекей кылып койсоңор болот. Анан кичинекей эле. Салмагы 22 киламбы, 24 килограмм. Ушундай туугандар. Сонун экен. Дагы обзор көрсөтө беребиз азыр кичине да кызыктуу кылып. Дөңгөлөк таап калбадым туугандар. Bunun döngülögü ушундай кичинекей эле, кайсы размер экенин толук билбейм, канча дейт. Размери турат мынакей.
Анан ушундай дисковой тормоз. Мынакей жерден алыстығын көрсөтөйүн. Мына туугандар жерден мончалык бийиктикте турат. Берки самокаттан асты мындай ходовой бийигирээк тигилерге караганда. Анан мунун немеси могу жагы да кичинерээк да. Арты дагы дисковой тормоз. Булар ошо кечинде светтери күз койсоң жакшы да, тартылдап күйүп турат. Анан бул жери болсо зарядка сая турган жери. Зарядка канча саатта толот деген комментарий жазышы мүмкүн. Трок фаска менен сайып көргөн эмесмин. Биздики мындай эле одна фаска 220 менен иштейт да. Үйдөчү эми 220 менен сайып атабыз да, бизде жок да. Анда 220 менен сайганда 7-8 саатта толуп калат да. Анан канча километрде жүрүшү мүмкүн, батарейкасы канча күн иштейт экен дегендерге 50 километр жүрөт. 50 километр жүрөт бул. Скорость 40 кармайт көрсөттүм аны. Дагы эмне өзгөчөлүктөр. Ошол кыскача туугандар. Анан бул тигил дал өзү эмес, бул самокат. Бул самокат подделка Кытайлар чыгарганы. Бузу сигнализация, сигнал иштетет да. Кеп барткан бир үчүн сигнал кыласың. Ана бунун жакшы жери туугандар. Кай жерде жүрбө мындай. Жолда пробкаларга көп кармалбайсың да, тез-тез жете турган жерлергечи. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар, жакшы жактары. Өзгөчө анан жакшы жактары самокат менен батыраак барасың. Шаар ичинде көп пробкада кармалбайсың, тездетесиң көп жерге. Улдан барасың. Жакшы жактары да. Анан кичине коркунучсуу жактары ошо эл көпчүлүк болгон жерде кичине катуу айдайсың. Коюп кетип кичине кырсыктап каласың. Ошон үчүн жайыраак айдап, эл жок жерде кичине уламыраак айдаганга аракет кылыш керек. Анан дайыма адам өтө турган жерде белгилерден токтотуп, светофордон токтотуп, мындай жөө сүрөтүн аракет кылгыла, шашпагыла. Бул өтө мындай кырсыкты алдын ала алыш керек да. Бул жаман ушундай жактары бар. Жакшы жактары өтө эле көп. Көбүн эстеп унутпагын туугандар. Мен видеом силерге жаккан болсо лайк басып койгула, сөзсүз түрдө комментарий жазып, ой пикир жазгыла. Кандай видео тарталы кийинкиде. Анда силер менен кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум, жакшы туруңуздар.